Жыйын чатырын орноткон күнү жыйын чатырын булут каптап, ал жыйын чатырынын үстүндө кеч киргенден таң атканга чейин от сыяктуу болуп турду. Дайыма ушундай болуп турду. Ал күндүз булут мамы, түнкүсүн от мамы болуп турду. Булут жыйын чатырынан көтөрүлгөндө Ысрайыл уулдары жолго чыгышчу. Булут токтогон жерге Ысрайыл уулдарынын станы токточу. Ысрайыл уулдары Теңирдин буйругу боюнча жолго чыгышчу. Теңирдин буйругу боюнча токтошчу. Булут жыйын чатырынын үстүндө канча турса, алар да ошончо турушчу. Эгерде булут жыйын чатырынын үстүндө узак убакытка туруп калса, анда Ысрайыл уулдары Теңирдин ушул буйругу боюнча токтоп турушчу. Кээде булут жыйын чатырынын үстүндө аз эле убакыт турчу. Ошондо алар Теңирдин буйругу боюнча токтошчу. Теңирдин буйругу боюнча жолго чыгышчу. Кээде булут жыйын чатырынын үстүндө кеч киргенден таң атканга чейин туруп, таң атканда көтөрүлчү. Ошондо алар жолго чыгышчу. Же булут бир күн, бир түн туруп көтөрүлгөндө алар жолго чыгышчу. Булут жыйын чатырынын үстүндө 2 күн, же 1 ай, же бир нече күн турганда Ысрайыл уулдары жолго чыгышчу эмес. Ал көтөрүлгөн кезде гана алар жолго чыгышчу. Алар Теңирдин көрсөтмөсү боюнча токтошчу. Теңирдин көрсөтмөсү боюнча жолго чыгышчу. Алар Теңирдин Муса аркылуу берген буйругу боюнча Теңирдин көрсөтмөсүн аткарышчу. 10-бөлүм. Теңир Мусага дагы мындай деди: Күмүштөн 2 сурнай жаса, аларды чегип жаса. Сурнайларды сен жамаатты чакырыш үчүн, станды ордунан жылдырыш үчүн колдон. Сурнайлар тартылганда бүткүл жамаат жыйын чатырынын алдына чогулат. Бир сурнай тартылганда төрөлөр менен Ысрайылдын миң башлары чогулат. Сурнайды үзүп тартканда жыйын чатырынын чыгыш тарабында турган стандар козголот. Сурнайды экинчи рет үзүп тартканда жыйын чатырынын түштүк тарабында турган стандар козголот. Стан жолго чыгаарда сурнайларды үзүп тартышсын. Элди жыйынга чакыраарда сурнайларды үзбөй тарткыла. Сурнайларды Аарундун уулдары, ыйык кызмат кылуучулар гана тартышсын. Бул көрсөтмө силердин укум-тукумуңарга түбөлүк калсын. Жериңерге кол салган душмандарыңар менен согушаарда сурнайларыңарды үзүп тарткыла. Ошондо Кудай Теңириңер силерди эстеп, душмандарыңардан куткарат. Көңүл ачкан күндөрүңөрдө, майрамдарыңарда, ай жаңырганда, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктар менен тынчтык курмандыктарын чалганыңарда сурнайларыңарды тарткыла. Бул сурнай силерди Кудайыңар эсине алышы үчүн тартылат. Мен силердин Кудай Теңириңермин.